Men açık adamın. Men açık adamın. Menin dostum cavık adam, cavık bala. Cavık bala. Bizim başçımız Akgöngül. Akgöngül. Bizim başçımız Akgöngül. Биздин начальницабыз, аялга айтасыздар. Биздин начальницабыз өзүн ойлогон, жалаң өзүн ойлойт. Эгоистичная, Эгоистичная дейсиздер. Эгоистичная. Tak, boldu. Tak. Kitap varlar. 53. bet. Al эми бардыгыбыз жазабыз мужской род, женский род деп. МР дептерге 4кө бөлөбүз. МР, ЖР, анан СР, анан множественное число деп. Так, мужской родтун астына ски деп жазабыз. Ски. Так, мужской родтун астына ски деп жазабыз. Ски. Мужской род ски. Ооба, ски. Ски деген мүчө бар го. Мисалы үчүн кыргызский, русский деген ски. Женский родко ская. Средний родко ское. Көптүгүндө ские. Ские. Эми Московский университет деп коюңуздар, ошону тушуна. Московский университет. Московский университет. Московский университет. Московский университет дедикпи? Азыр эми ошо Москов дегенде ски деген мүчө бар го, ошону астын сызабыз. Же тегерек дейбиз. Эми ушул ски деген мүчө эмнени билдирет? Ски деген мүчө, караңыздар, мени караңыздар. Эки сөз болсо, биринчисинин этегине коюлат. Экинчи сөздү биринчиге таандык кылат. Таандык, тиешелүү кылат. Мисалы үчүн мына Московский университет дедиге биринчи сөз Москва болуп атат. Биринчи сөздүн этегине кошулдубу? Ски деген мүчө, Москва деген сөзүн. Эми университет деген сөздү эмне кылып атат?
Каяка таандык кылды? Москвага таандык кылат да. Ошондо Москванын университети болот. Москванын университети. Микрофонуңузду күйгүзүп алыңыз. Мен мүчөсүн түшүндүрөт экен да ошондо, О! Эже баш иштеди ya ушул жерде. Көз тийбесин. Хорошо. Дурдана которуңуз. Тихо. Дурдана. Отцовский дом. Кандай дейсиз? Отцовский дом? Ооба. Атадан калган үй. Атанын үйү. Аха. Отцовская любовь. Атанын сүйүүсү. Отцовское наставление. Наставление деген не? Осият. Калган. Осият. Атанын осият. Осият. Ага. Отцовское наставление атанын осияты. Зарина. Детский сад. Детский сад. Жаш балдардын. Ооба. Кыргызчасын таппай калдым. Жаш балдардын бакчасы. Жаш балдардын бакчасы. Детская больница. Жаш балдардын ооруканасы. Детское платье. Жаш балдардын көйнөгү. Жаш балдардын көйнөгү. Хорошо. Так, Назира эже. Родительский дом. Родительский дом. Төрөт үйү. Ой. Ал родильный дом ал. Ата-энелердин үйү. Ата-энелердин үйү. Ага. Родительская любовь. Ата-энелердин сүйүүсү. Ага. Родительское собрание. Ата-энелердин собрание, жиналышы. Хорошо. Хадиджа. Женский доктор. Аялдардын врачы. Женская логика. Аялдык ой жүгүр. Аялдардын ой жүгүр. Ага. Женское счастье. Аялдык бакыт. Угу. Хорошо. Айдана. Японский автомобиль. Япониянын машинасы. Ага. Японская косметика. Япондардын Косметика. Японское кино. Япониянын киносы. Киносы. Хорошо. Дурдана. Халича. Сельский парень. Айылдык. Жигит. Сельская красавица. Айылдык сулуу. Хорошо. Сельское хозяйство. Хозяйство. Чарба. Айылдык чарба. Ага. Айылдык чарба. Хорошо. Дурдана. Материнский долг. Карызы. Материнская любовь. Ага. Материнское сердце. Эненин жүрөгү. Хорошо. Эми Зарина, орусчага которосуң, орусчага. Бишкектик жигит. Бишкекский парень. Бишкек. Не, городской болсо, городской шаардык да ал. Ага. Зарина, бишкектик кыз.
Бишкекская девушка. А? Да. А? Бишкекская. Бишкекская девушка. Бишкекская. Бишкектин убактысы. Ой, Бишкекское время. Бишкекское Время. Хорошо. Айдана, сен дагы айтып коеюн бир жолу. Орус бала. Русский парень. Орус кыз. Русская девушка. Орус мамлекети. Русское Государство. Хорошо. Назира эже, актёрдук тажрыйба. Тажрыйба деген эмне ага? Опыт. Актерский. Актерский опыт. Актёрдук мектеп. Актерская Школа. Актёрдук чеберчилик. Мастерство. Кандай дедиңиз? Актёрдук чеберчилик. Актёрдук чеберчилик, Ага. Чеберчилик деген кандай эле ай? Мастерство деп айтып атам го, мастерство.